9 айдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү оң көрсөткүчтөргө чыкты. Экономиканын дээрлик бардык реалдуу секторларында өсүш бар. Бул өндүрүш тармагынан башкасы. Айрыкча бүт аймактар боюнча чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө, жумуш орундарын түзүүгө жана өнөр жайдын өнүгүшүнө катуу көңүл бурулду. Мен эми аткарылган иштердин айрымдарына токтолоюн. Биринчи жолу ушундай өзүбүздүн мекендештерибиз, өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлердин катышуусу менен чоң проекттердин ачылышына күбө болуп атабыз. Бул биринчиси жакында эле 35 000 орунга чейин жумушчу орну түзүлө турган индустриалдык логистикалык борбор парк ачылды, Silkway деп. Ал эми келечекте азыр 50 миллион доллардын инвестициясы башталат. 200 миллион долларга чейин инвестиция ал жерге салынат. Бул жерде өкмөт өзүнүн ишинде эмне кылды? Трансформация маселесин жана коммуникация маселесин чечип бердик тез аранын ичинде. Бул биринчи жолу болсо керек. 3 айдын ичинде чечип бердик. Араванда мына 3 күн болду. Араван районунда президентибиздин катышуусу менен эң чоң цемент заводу өзүбүздүн күчүбүз менен курулуп атат. 90 миллион долларга чейинки инвестиция менен өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлерибиздин катышуусу менен 1 миллион тонна жылдык көлөмү чыга турган цемент заводу курулду. Ал жерде да ушу 450-500ге чейин жумушчу орун түзүлүп иштеп атат. Тоо-кен тармагында мында Чүйдө Кемин районунда жардыргыч заттарды чыгаруу боюнча 150 жумушчу орunu жергиликтүү биздин жарандарыбыз иштей турган дагы завод ачылды. Кара Балтада арматура чыгаруучу Евразия Металл Групп деген компания менен завод ачылды. Дагы бир завод ачылды Таласта, биздин эң көйгөйлүү айыл чарба продукциясын иштетүү боюнча, фасолду кайра иштетүү боюнча завод ачылды. Новопавловкада Imperial Group компания деп ачылып атат. Бут кийим, аскердик бут кийим жана башка бут кийимдерди чыгаруу завод. Мурун кичинекей ишкана, азыр чоң ишканага айланып атат. Анан мында эми 50 орун түзүлгөн, 100 орунга чейин түзүлгөн канча деген ишканалар ачылып атат. Айыл чарба продукциясын өстүрүү, кайра иштетүү боюнча мына Оштодагы Сооронбай Шарипович дагы катышып келди. Ал боюнча ачылып атат. Нарында азыр жаңы сүт заводду, сүт продукцияларын иштетип чыгаруучу заводдун азыр мына салынышы башталды. Мындай нерселерди көп мисалдарды келтирсек болот. Мунун баары эмнеден болуп атат? Ошол биздин жанагы саясатыбыздын тууралыгынан президентибиздин биринчи жарлыгы болуп региондор өнүктүрүү деген саясат ушул жумушчу орун түзүү, элди жумуш менен камсыз кылуу. Бул эмнени түшүндүрөт? Эң биринчи бул салыктар көбөйүп атат деген түшүндүрөт. Мына азыр 1000 деген жумуш орундары түзүлүп атат. Ал жерде киреше салыгы түшүп атат. Орусча подоходный налог. Социалдык төлөмдөр көбөйүп атат. Андан тышкары кошумча нарк салыгы, сатып алуудан салыктар, ушундай салыктын түрлөрүнөн барган сайын көбөйүп аткан ушул жумушчу орун түзүлүп, жаңы ишканалар ачылып атканын тастыктайт. Жакын арада эмне ачылат? Оштогу Кыргыз текстиль ишканасы ачылат. Биринчи этабында 1,5 миң кишилик. Эгерде баягы өзүнүн өндүрүштүк кубаттуулугуна жетсе, 7 миңге чейин киши иштейт. Мына азыр салынып, Кудай буйрса, декабрга деп биздин Оштун жетекчиси Озарбек Казыбаевич да мына барып көрүп атат. Бул ачылат. Кичи Шаарат Тоо-кен тармагында азыр мына жакында ачылат, декабрга жетип жетпей. Ал жерде да 450ге чейинки киши иштейт. Кичи Шаарат боюнча. Билесиздер, алтын кени, алтынды чыгарат, ал жер экспорттук биздин потенциалды өндүрөт. Буга да катышабыз. Ал жерде инвестициянын көлөмү абдан чоң. 150 миллион долларлык инвестиция ачылат. Бишкек СЭС эркин экономикалык зонасында жакында Тымай Инвест Холдинг өндүрүш тарабынан
Birinci etapta 300 kişi, ikinci etapta 500 жұмысшы орны açıla turgan. Bir yerde öndürüş açılgan atat. Onu da жақында açabız. Мына ушундай максаттар бар. Мунун баары тең биздин өзүбүздүн экономикалык саясатыбыздын туура баратканына, элди жумушчу орун менен камсыз кылууга жаңы багыт алганыбызды тастыктап турат. Мунун баары тең биздин өзүбүздүн экономикабыздын кубаттуулугун, кирешенин көбөйгөндүгүн, ага жараша бизде социалдык маселелер чечиле тургандыгын, айлык маянасы, жөлөк пулдар, пенсияларды көбөйткөнгө жаңы шарттар түзүлүп жаткандыгын тастыктайт. Бизнес чөйрөнү өнүктүрүү, ага шарт түзүү биздин эң биринчи милдетибиз. Ошо бизнес өнүксө, биздин экономикабыздагы бардык маселелер чечилет. Социалдык, экономикалык маселелердин баарын ошол бизнести өнүктүрүү аркылуу чечерибизди баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз. Мына азыр өзүңүздөр окусаңыздар керек. Бизнес жүргүзүү боюнча 77-нчи орунда элек мынакей 6 айдын жыйынтыгы менен. Азыр мына 9 айда 7 орунга көтөрүлдүк. 77-ден 70-нчи орунга көтөрүлдүк. Бул 4 позиция боюнча биздики аналитиктердин чыгарган жыйынтыгы боюнча барган сайын жакшырып баратканыбызды көрүп атабыз. Бизнеске шарт түзүү жана жеңилдиктерди берүү боюнча. Бул кайсы көрсөткүчтөр? Төлөөгө жөндөмсүздүктү чечүү. Эгер кыйналып бараткан бизнес чөйрөсүндөгү өкүл немелер болсо, ишканалар болсо, ошолорго жардам берип, алардын мөөнөтүн узартуу, жеңилдетилген пайыздарды колдонуу боюнча жана мыйзамдарды колдонуу боюнча жеңилдик келет. Миноритардык инвестор дегенди билесиздер. Акционердик коомдордо ошолордун эң аз үлүшү бар акционердик коомдун акцияларын ээлерине ошолордун укугун коргоо боюнча дагы шарт түзүлүп атат. Бул боюнча да мына ушундай жакшы көрсөткүчтөрдү бизнеске шарт түзүү боюнча жылсак, биздин өкмөттүн максаты билесиздер, жогорку кеңеште программабызды айтып жатканда биз айтканбыз. Бизнес жүргүзүү боюнча, doing business боюнча биз 50 мамлекеттин ичине киребиз дегенбиз. Ошону азыр мынакей 4 ай 5 айдын жыйынтыгы боюнча биз 7 позицияга өзүбүздүн шартыбызды жакшырттык. Мындан тышкары глобалдык атаандаштык боюнча бизде индекс бар. Мында дагы өзүбүздүн позициябызды 5 позицияга көтөрдүк. 102-нчи орунда болчубуз, азыр 97-нчи орунга келдик. Муну биз өзүбүздүн ошол экономикабыздын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча ушундай шарттарга келип атабыз. Бул жерде анан кийин да сөзүбүздү айтабыз. Биз жанагы финансылык ыкмаларды, финансылык каражаттарды берүү, пайыздарды азайтуу, бизнеске ошо кредиттерге жетүүсүн жөнөкөйлөштүрүү боюнча мыйзамдардан баштап механизмдердин баарын ушундай жөнөкөйлөштүргөнгө жараша бизде жанагындай көрүнүштөр болуп атат. Эң башкысы биз ички жана тышкы инвесторлорго бирдей шарт, баарын бирдей караган экономикалык рычагдар болуш керек бизге. Биз ошону камсыз кылсак, анан биздин экономикабызга тыш жактан жана ички инвесторлор жагынан дагы ишеним пайда болсо, сөзсүз түрдө жанагыдай чоң проекттер ачылат деп эсептейм. Биз эмне менен баалайбыз экономиканын өсүп аткандыгын? Акча каражатынын бюджетке келип түшүшү боюнча да. Азыр мынакей 9 айдын жыйынтыгы менен бажы жана салык системасында бизде экөө биригип 10 миллиард сомдон ашык былтыркыга салыштырмалуу көп жогуттук. 10 миллиард сом. Бул да биздин ошол экономикасынын өсүп атканы, жумушчу орундарын түзүлүп атканы, өндүрүштүн өсүп атканын түшүндүрөт деген ойду айтмакчымын. Азыр бизде өткөндө да айттык, финансы тармагында кандай иштер болуп атат. Мына азыр биз кабыл алдык Айыл банкты капиталдаштыруу боюнча. Капиталдаштыруу деген бул 1 миллиард сомду ушу бюджеттен бөлүп берип, анын кредит берүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча. 1 миллиард сомду бөлүп бердик. Биздин финансисттердин айтканы боюнча, бул 1 миллиард сом өзү 3-4 эсе
3 миллиард, 4 миллиард сомго чейин кредит алган көлөм көтөрүлөт деген сөз. Демек ошол 4 миллиард сомго чейин акча каражатты биздин ишкерлер, дыйкандарыбыз, фермерлерибиз ушул акча каражатын пайдаланат дегенди түшүндүрөт. Экинчиден жанагы кепилдик фондду 300 миллион сомго көбөйттүк. Бул дагы түшүндүрөт. 3-4 эсе эффект берет. Значит, эгерде биз 300 миллионду ошо капиталдаштырганга жумшасак, 1,5 миллиард сомго чейин жанагы көрөөсү жетпей аткан ишкерлерибизге 1,5 миллиард сомго чейин ошо кредитти алганга дагы шарт түзүп берет. Андан кийин азыр биз талкуулап атабыз РСК банкты капиталдаштыруу боюнча. Аны ошол орус-кыргыз фонду менен да сүйлөшүп атабыз. Капиталдаштыруу. Ал эмнени түшүндүрөт? Биз экспорт менен импортты, экспорт жана импорт тармагында иштеген биздин ишкерлерибизди, инвесторлорубузду колдоо боюнча өзүнчө бир системаны, финансылык системаны пайда кылалы деп атабыз. Түптөйлүү деп. Бул дагы ошол өзгөчө экспорт жагында иштей турган биздин өндүрүшчүлөрдү, бизнес чөйрөсүндөгү ишкерлерди бардыгын ошо РСК банк аркылуу каржылаганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Курулуш тармагында азыр өзүш былтыркыга салыштырмалуу былтыр терс таасир болчу. Ушундай убагында 9 айдын жыйынтыгы менен 17-жылы. Азыр мынакей 107,12 өсүш берип атат, 7,12%. Курулуш тармагына жанагы айткандай инвесторлор келип атат. Бирок ошентсе дагы биз курулуштарга бакта бишибиз. Дагы бир жолу айтам. Сиздин тармак боюнча жылыш жок азыр. Кандай кылып жанагыдай бирдиктүү терезени эффективдүү иштетебиз, коммуникацияга кандай кылып жеңилдиктерди беребиз. Ошонун баарын кадамы менен жазып беришибиз керек. Кайсы убакта, мисалы, бир айда могул улук сатталат, экинчи айда бул улук сатталат деген сыяктуу шартты беришибиз керек. Азыр курулуш тармагында бизге түшүнүктүү өзүнчө механизм жок. Азыр мына канча деген курулуш бүткөн, бирок эксплуатацияга алынган эмес. Эксплуатация алынган эмес, документтери берилбейт. Кээ бир жарандарыбыз мына арызданып жүрүшөт, документтерин ала алышпайт. Өзүнүн социалдык жанагындай укуктарын коргой алышпайт, колдоно алышпайт. Ушулардын баарын урматтуу курулуш тармагындагы агенттиктин жетекчиси Абдиев, анан экотех инспекция боюнча жетекчилик 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча аларды эксплуатацияга берүү, уруксаат кагаздарын жөнөкөйлөштүрүү боюнча чечимдерди кабыл алыш керек. Айтылып келатат, өткөндө инвестсоветте да сөз болду. Бирок кыймылдаган киши жок азыр. Же Боронов, же Абылгазиев качан көтөрөт деп күтүп отурасыңар. Азыр 11 айдын жыйынтыгы менен ушу именно силердин ишиңерди карашыбыз керек. Кандай иштеп атасыңар? Бизнести ишке киргизүү боюнча тоскоолдуктарды кыскартуу. Бизде агенттик бар, Шумкар мырза. Бирок силердин ишиңерди дагы экономика министрлиги өкмөтүнүн жасап аткан ишиңерди азыр биз жакшы түшүнө элекпиз өзүбүз. Көрүнбөй атат ишиңер. Инвест лоттордо дегеле айттык, кайсы жерде эмне болуп атат жок азыр маалымат. Мисалы үчүн биз азыр жанакы Силкуэге бердик, 3 айдын ичинде өкмөт киришип, областтын жетекчилиги киришип, аким киришип, трансформация, коммуникация маселесин чечип берди. Мына ошондой нерселерди жасашыбыз керек биз. Агенттиктин эң негизги милдети ошол. Инвест лотторду даяр коммуникациясы менен даяр инвестициялык лотторду даярдасак, анан инвесторлорго биз жакшы шарт түзүп беребиз деген ойдобуз. Бул боюнча дагы ишиңерди көрө элекпиз. Жогорку кеңештин токтомуна ылайык инвестицияларды тартуу жана коргоо боюнча мамлекеттик программа иштеп чыккыла деп бизге тапшырма берген. Бул боюнча дагы иш бүтө элек. Олег Михайлович, вам переводят, да? Надо программу закончить, принять, рассмотреть все законодательные акты, где имеются нормы, где препятствуют развитию инвестиций, привлечению инвестиций. Мы ждем вас от вашего министерства, от агентства данную программу для утверждения правительством Кыргызской Республики.
Жакында билесиздер, бардыңыздар катыштыңыздар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. 31 октябрда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович менен биз өлкөнү өнүктүрүү боюнча 2040 жылга чейинки стратегия бекилди. Анда 2023 жылга чейинки приоритеттер каралган. Бүт тармак боюнча экономиканын. Өзгөчө өнөр жай, тоо кен, энергетика, туризм, айыл чарбасы боюнча. Bir 8 миллиард сомго чейинки булактары табылып турат, а калгандары 20 миллиард долларга чейинки дагы проекттер жүрүш керек бизде. Булар боюнча кандай иш алып барабыз? Муну ойлонушубуз керекпиз. Азыр жакын арада бюджетибизди коргоону барабыз. Бюджетибизде жакшы өзгөрүүлөр бар. Biz önügüge kete turgan büdjetти alып бартабыз азыр. Бүт тышкы жактан келе турган инвестициялык, мамлекеттик кредит катары, мамлекетке кредит катары, грант катары келе аткан каражаттардын бардыгын өнүктүрүүгө жумшайбыз. Ал эми айлык, жөлөк пул, пенсия маселелери боюнча, жана башка социалдык маселелер боюнча, билим берүү тармагында, саламаттык тармагында маселелерди чечүү боюнча өзүбүздүн тапкан каражатыбыз менен жашашыбыз керек. Калгандын баарын өнүктүрүүгө, кайра ошол жерден киреше алып келгенге, киреше алып келип, ошол алган каражаттарыбызды кайра төлөп берүүгө шарт түзгөн экономиканы түзүшүбүз керекпиз. Азыр 10 миллиард доллар алыныптыр, мына биздин көз каранды убагында. 10 миллиард доллар, анын ичинен 3 миллиарды грант менен келген. Кайтарып бергенибиз 3 миллиардтан ашык. Туурабы Адил Алишевич? 3 миллиард долларды кайра кайтарып бердик. Дагы эми астыбызда жанагындай 4 миллиард долларды кайра кайтарып берүү боюнча милдет турат бизде. Мындан тышкары кумтөр кени кыскарып атат. Бир жагынан биздин булагыбыз кыскарып келатат, экинчи жагынан биздин карызыбызды төлөө мөөнөтүбүз абдан катуу график менен, оор график менен келе турган болуп атат. Буларды чечүү боюнча бирдиктүү саясат жүргүзүп, мыйзамдарды өзгөртүү, мыйзамдарды өнүктүрүү боюнча ыкчам чараларды колдонбосок, бизде абдан жакында пенсияны көтөрүү, айлык маяналарын көтөрүү боюнча чечимдерди кабыл алыш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Биз булактарды табышыбыз керек. Булактарды табыш үчүн жанагындай инвесторлорго, ишкерлерге, бизнеске шарт түзүп бериш керек. Biz эч качан бүгүн жулуп алып, инвесторлордон бүгүн алып, анан келечегин кыркып койгон саясат болбош керек бизде. Бүгүн шарт түзүп берели, но бирок кийинки мезгилде ошолор чоң бир келишени алып келе турганда алып келишибиз керек. Ошондой система, ошондой экономика иштеш керек бизде. Бизнес омбудсменди түзүү боюнча, Олег Михайлович, надо будет ускорить, потому что разные мнения есть. Одни говорят, не нужно, а мы заявляли, что бизнес-омбудсмен, он должен быть. Он защищает права наших бизнесменов, инвесторов, тех людей, которые будут вкладывать в нашу экономику. А омбудсмен должен защищать, озвучивать проблемы, защищать интересы инвесторов. Мы не для галочки создаем этот институт. Институт должен работать эффективным. А человек, который станет бизнес-омбудсменом, он должен хорошо понимать природу предпринимательства. Поэтому надо ускорить. Мы обещали, что создадим этот институт. Азыр бизге 2 ай калды, урматтуу коллегалар. 2 айдын ичинде өзгөчө курулуш тармагында ишке кирбей, эксплуатацияга берилбей, документи бүтпөй атканын баарын тең жыйынтыгын чыгарышыбыз керек. Жыйынтыгын чыгарып, экономикага өзүбүздүн жанагы салымды кошо турган чечимдерди кабыл алышыбыз керек.